Манду таңгар менен угул атабы. Угул атат окшойт. Өткөндө суроо бергендер бүгүн барбы? Группада азыр киргендер. Акыркы сабакта суроолор берилди эле. Ошолорду биз эфир маалында жооп бергенге жетишпей калдык. Түз эле ошолордон баштай берсек жакшы болот го дейм. Айгерим, Алвия деген кыздар суроо берди эле, алардан башкалар да суроо берди эле. Элдин алдына чыгып сүйлөгөндө толкунданып, кантип токтосо болот, кантип коркуу сезимин контролдосо болот, жалкоолукту кантип жеңсе болот деп баарына кичинеден токтолуп өтөлү. Негизи эле биз ошол эмоцияларды караганда, негизи эле турмушта көбүн эсе мектепте, университетте билимге аябай көп басым жазып жүрүшпөйбү? Бул адамдын интеллектуалдык деңгээлине. IQ деген сөздү баарыңар эле билесиңер. Ал эми ошол нерсе адамдын турмушунда, ийгилигинде, тагдырына кандай таасир этет деген суроо жарала турган болсо, мындай статистика бар жөнөкөй гана. Негизи интеллект, билим, кызыл диплом адамдын өмүрүнө 20% таасир этет да, калганы башка сапаттарга байланышкан. Эмне үчүн мектепти жакшы окугандар, кызыл диплом менен бүткөндөр турмушта көп учурда ийгиликке жетпей калат. Анан тескерисинче кээ бир маалдарда шефтер, начальниктер мектепте жаман окуган балдарда ал эми кол алдындагылар отличниктер болуп калат да. Бул жерде буга суроолор, буга жооптор көп. Мисалы ошол эле баарыңыздар билгендей, Кыргызстанда Honda деген үлгүсүндөгү машиналар көп эмеспи? Ошонун менеджерлери, мисалы ала турган болсок, жогорку окуу жайларын бүтпөгөн кишилер да. Аны ал жерге алып атканда дагы билими жок кишилерди атайын алышат да. Анан турмушта 5 нерсе өтө маанилүү. Бул өткөндө сүйлөшкөндө өзүңөрдүн эмоцияларыңарды тааный билүү деп, аны өткөндө бир сыйра сабак өттүңөр, өткөндө тапшырмаларда жазадыңар. Анан экинчи кезекте ошол эмоцияларды тааный билгенден кийин ошол эмоцияларды башкаруу жөнүндөгү маселе турат. Аны бүгүн кичине токтолуп өтөбүз. Анан бул жанагы өткөндө берилген суроолорго жооп, өзүңдү ошо мотивациялай билүү. Бул дагы өтө маанилүү, эмоцияларга карабай. Төртүнчү маселе бул өзүңдүн гана эмес, башкалардын да эмоцияларын тааный билүү да. Башка адамдардын эмоциялары азыр жине келип турабы, кубанып турабы? Мисалы, кичинекей балдар муну өтө жакшы өздөштүрүшкөн да. Айтат эмес, кичинекей балдар артисттерчи, кичинекей балдар психолог деп. Бул бала кезден негизи ар бир адамда болот да. Чоңойгон сайын биз ошондо мындай кичине жогото баштайбыз ошол касиеттерибизди, ошол сапаттарыбызды. Анан бешинчи өтө маанилүү нерсе, ошолордун баарын билип туруп, мындай мамиле кылууда. Карым катнаш бул эки адамдын ортосундагы мамиле, коллегалардын ортосундагы мамиле, аял менен эркектин ортосундагы мамиле, окуучу менен устаттын ортосундагы мамиле. Ушул нерселердин баардыгы адамдын келечектеги тагдырына таасир бере турган нерселер. Анан азыр немени эмоцияларды кантип башкарса болот дегенди баштай берели. Мисалы, Айгеримдин суроосуна жооптон баштайлы. Элдин алдына чыгып сүйлөгөндө толкунданам, калтырап басып мындай. Андай баарыбызда эле бар. Төрөлгөндөн баштап элдин алдына чыгып презентация кылуу ар бир эле адам, кандай десем, башынан билбейт да. Психологияда бир өтө жакшы метод бар, прием бар. Бул приблизиться, отдалиться деген, жакындап анан кайра алыстоо методу. Бул силер толкунгандыгын эмес, силер билбеген тема болсо, мисалы, же болбосо эркек балдар менен мамиле курганды билбесеңер, же болбосо ошол эле элдин алдына чыгып презентация кылганды билбесеңер, ошону мындай кичинеден башташ керек да. Мисалы, кээ бирлер бар, иттен коркот, кээ бирлер бар, жылкыдан коркот, ат мингенден коркот да. Корксоңор бир келип жөн эле сылап койгула, анан кетип калып, эртесин келип дагы сылагыла. Күнүгө ошону сылай берсеңер, жана коркуу сезими өзүнөн өзү кете баштайт да. Ошондой эле элдин алдына чыгып сүйлөгөндө да ошондой. Кичинеден тос сүйлөгөндөн баштагыла, асторконун үстүндө отуруп, үй бүлөңөр менен деле сүйлөгөндөн баштагыла. Кээ бирлер бар, ата энесине сүйлөгөндөн да коркот да. Мектептен доскага чыкканда да коркуп башташат. Ошону бул жанагы биздин рефлекторлорду силер тарбиялай баштайсыңар да, кичинеден, кадам менен жүрүп отуруп. Ошол эле элдин алдында
чыгып бул дагы психологиялык метод, муну баардык тармактар колдонсоңор болот. Бул элдин алдына чыгып сүйлөгөндө гана эмес, өзүңдүн эмоцияңды кабыл алууда, мисалы толкунданып атсаң, мен толкунданып атам деп айткыла да, өзүң көргөч. Анан элдин алдына чыкканда деле ошондон деле баштасаңар болот. Эмне үчүн мисалы батыш өлкөлөрүндө психологдор бүгүнкү күндө өтө популярдуу эмеспи? Бул эң негизгиси, психолог сага эч качан жардам бере албайт эгерде сен өзүң айтып бербесең. Баарыңардын жакшы көргөн подушкаларыңар бар, досторуңар бар, эжекеңер бар. Ошолорго силер кээде бук болуп проблемаңарды айтып берет эмессиңерби? Элдин алдына чыкканда да бул ушул метод иштейт да. Элдин алдына чыгып эле, мисалы мен өткөндө бир выступлениени көрдүм. Элдин алдына чыгып туруп эле немеден баштады. Өзүнүн эмоциясынан баштады да, кечирип коюңуздар, мен силердин азыр алдыңарга келип толкунданып турам, бутум калтырап атат, денем титиреп атат, тери басып турат дегенде көп киши муну тамаша катары кабыл алат да. Чындыгында келгенде көп ораторлор бул методду колдонуп, элди бир сыйра жибитип туруп, анан өзүнүн кириш сөзү катары колдонуп кетет. Негизи эле сезимдериңерди мындай подавлять этип баскан өтө туура эмес да. Силерде кандайдыр бир коркуу сезими бар болсо, сүйүү сезими бар болсо, аны биринчи өзүңөр тааныгыла да. Мен коркуп атам, мен сүйүп атам, мен чочуп атам, же болбосо өткөндө бир кыз айткандай, мен жалкоо болуп атам деп, жалкоолукту кантип жеңсе болот деген суроо берди эле. Ошону силер ата алсаңар, анан күрөшкөнгө жеңил болот. Өткөндөгү сабак эсиңердеби? Бул эң биринчи коркуу сезими дагы же сүрдөп атканда эң биринчисин силер таанып алсаңар, мен коркуп атам деп ошону өзүңөр айтсаңар, мындай качпайчы ошол эмоциядан, силерге жеңил болот да ошону жеңе билүүчү. А уже күчөп кеткенден кийин, бул жана пикке жеткенде, жана агрессия башталып, же болбосо бир аябай ачууңар келгенден кийин контролдош өтө кыйын болуп калат. Ошо башында тааный билип туруп, ошо башында ошону кабыл алгыла да. Түшүндүңөрбү? Же татаал сүйлөп атамбы? Анан эми мына себеп дегенде, жана эмне үчүн эмоцияларга алдырып ийбегиле деп атам? Бул күчөп кеткенден кийин ар бир эле адамдынчы мээде мындай невралдык тоскоолдуктар деп коет. Мындай нерв болгондо мээ иштебейт да. Кан келбей калат. Анан силер күндөн күнгө сарсанаа болуп атып, толкунданып атып, негизги өмүрүңөрдөгү турмушуңарда максатыңарды жоготуп коюшуңар мүмкүн. Мисалы математикадан күчтүү болсоңор, же болбосо бир ырдан, же болбосо сүрөт тартуудан күчтүү болсоңор, ошол билимдин аркасынан жүрүп силер максатыңарды кайра жоготуп коесуңар да. Азыр мен силерге жанагы эми үчүнчү суроого өтө берейин кичинеден. Жалкоолуктан кантип качыш керек? Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Силер ар бир адамдын өзүнүн максаты бар. Силердин бүгүнкү күндө койгон максатыңар бар, анан кыялыңар бар. Ол силер кыял пайда болгондо диванга жатып алып, чалкалап отуруп алып, кыялдана бербей, ошол кыялыңарды силер максатка айлантканды үйрөнгүлө да. Кыялды силер максатка айлантырып, мындай пландуу түрдө ошол максатка жеткенди үйрөнгүлө. Максатыңар бар болсо, силер эч качан жалкоолонуп, чалкалап жатпайсыңар да. Мисалга айталы, максатын жоготуп койгон адам турмушта көп ийгиликке жетпейт. Ошо максатыңарды жоготуп койгондон силер жалкоолук алдырасыңар да. Кичинекей мисал, базарга баарыңар эле барып жүрөсүңөр, кийим баарыңар эле сатып алып жүрөсүңөр, анан элестеткиле Дордойго же Ош базарына же өзүңөрдүн айылыңарда базарга келдиңер, кийим алайын деп атасыңар. Чөнтөгүңөрдө айталы 2000 сом бар. Бир бутикке кирдиңер. Мисалы силер көйнөк алайын деп келгенсиңер базарга, анан сатуучудан сурадыңар. Мына көйнөк канча сом деп. Сатуучу ошол маалда колуна кроссворд алып алып, же болбосо WhatsApp'та отурат да, телефон чукалатчы. Башын көтөрбөй эле 1000 сом деп койду. Же болбосо силерди карап туруп, бул баары бир албайт дегенде мындай кайдыгер мамиле кылып койду да. Силер албай ошол контейнерден, бутиктен чыгып кеттиңер. Анан кийинки бутикке келдиңер, кийинки контейнерге кирип туруп эле точно эле ошондой көйнөктү. Бул канча сом дедиңер. Ошондо дүкөнчү жана тура калып, сатуучу тура калып келип силерди айланып тегеренип, ой, эжеке карындашым, ой байке, бул деген 1000 сом сизге укмуш жарашат экен.
кийсеңиз бул сизге укмуш арзандап түшүрүп берем, скидка кылып берем деп айланып тегереп силерди укмуш товарын мактады, силерге кийгизип көрдү, кийишкен үчүн акча албайбыз деп алдады. Анан силер мындай аябай көңүлүңөр жибип ошол көйнөктү сатып алдыңар дейли. Көйнөктүн аркасынан майпак сатып алдыңар же дагы бир нерсе сатып алдыңар. Эми кеп ошондо силер сатып алаткан силерде эмес, тигил сатуучуну элестетсеңер, биринчи сатуучу жана кроссвордту же WhatsApp'ты чукулап отурган. Ошондо ой эмнеде эле? Ой албетте силерде эмес да, силерге көңүл бурган да жок, силерге кайдыгер мамиле кылды. Мунун ою көңүлү кроссвордто. Бул экинчи дүкөнчү. Ою кроссвордто эмес, экинчи дүкөнчү, экинчи сатуучу. Көңүлү силерде. Даже силерде дагы эмес, бул максатын унуткан жок да. Дүкөндө ошол учурда контейнерде эмне үчүн отурат? Бир нерсе сатайын деп отурат да. Көрдүңөрбү? Биринчи дүкөнчү максатын унутуп коюп, бул жана жалпоолук алдырып ийет да. WhatsApp болобу, YouTube болобу, кроссворд болобу, ага уже не важно. Ал жана максатын жоготуп койгон. Андай кишилер, максатынан тайып кеткен кишилер 40 жашка чыкканда да, 50 жашка чыкканда дагы ошол максатына жолду кайра таба албай кыйналышат да. Анан менин 2 кызыл дипломум бар, 3 университетти бүтүргөм деп, анан өмүрү бою кейип таксист болуп иштешет, же болбосо бир соодагер болуп иштешет. Бизде ошол Кыргызстанда өтө чоң проблема да. Бул ар бир адамдын проблемалары жүрүп отуруп, мамлекеттин проблемасына айланып кетти бүгүнкү күндө. Профориентациянда жоктук ошондон да. Муну силерге мугалимдериңер, эжейиңер жакшы түшүндүрүп бере албайт. Себеп дегенде алар билбейт силер эмнени каалап атасыңар бул турмуштан. Силер өзүңөргө жакпаган бир күн апаңар айтат, же болбосо эжеңер айтат, байкелериңер айтат. Мисалы силер бирөөңөр артист болом деп атасыңар, бирөөңөр актер болом деп ойлойсуңар, бирөөңөр бизнесмен болуп Америкага барам деп атасыңар. Америкада эмне кыласың? Ачка каласың, андан көрө эптеп Швеянын окуусун бүтүрүп ал, же болбосо эптеп финансист болуп ал деп ошондой окуу жагын тапшыртып коет. Анан силер кирип аласыңар да, анан баштапкы силер 8 жашыңарда, 10 жашыңарда, 16 жашыңарда максатыңарды унутуп коесуңар. Анан ошондо жалпоолук эл пайда болот. Түшүндүңөрбү? Түшүнбөй атасыңарбы? Өтө деле оор нерсени айткан жокмун, ар бирөөңөр түшүнө тургандай эле айтып берип атам. Плюсту басып коюп тургула түшүнсөңөр. Түшүнбөсөңөр суроо белгисин басып коюп тургула. Анан азыр силер турмушта келечекте туура кесипти кантип тандаш керек? Бул силердин өзүңөр менен жакшылап, жана айткандай, биринчи аябай кеңешкиле, өзүңөрдү эч качан сатпагыла, өзүңөрдү эч качан алдабагыла. Анан элестетип көргүлөчү, силер бүгүн 2-декабрь 2020 жылы силер поезддин жолунда кетип баратасыңар. Поезддин жолу экөө эмеспи, оң дөңгөлөгү, анан сол дөңгөлөгү. Силер оң дөңгөлөгүндө турасыңар. Бул силердин кыялыңар, максатыңар. Ким болбосун ошо келечекте 20 жылдан кийин мен мынау нерсеге жетем деген кыялыңарда. Экинчи сол дөңгөлөгү, поезддин экинчи рельсиси. Бул силерди мындай коопчулук, же болбосо ата энеңер, же болбосо досторуңар мынау жерде ушул кесип жакшы, же болбосо ушул бизнес жакшы, же болбосо ушул жумуш жакшы деп бир убактылуу временно иштей турда киргизип коюшат да. Экинчи рельс ошол деп элестеткиле. Анан силер келатасыңар, жол бөлүнө баштады да. Жана ал рельсига дагы бир жол кошулду. Мисалы бирөөсү Москвага барат, бирөөсү такыр эле бир Ташкентке барат деп элестеткиле. Эки темир жол, эки ачабал бөлүнө баштады. Мындай болуп келатканда, анан алыстай баштады. Анан силер деген өзүңөр кыялыңар, мисалы бул жолдо коелу, иштеп аткан жумушуңар же окуп аткан кесиңер бул жолда. Анан бул жолдон силер бияка секирдиңер. Үйгө келгенде көзүңөрдү жумуп алып, кыялданганда, китеп окуганда, өзүңөр каалаган кесип боюнча окуйсуңар, же болбосо кино көргөндө, же болбосо YouTube'га кирип видеолорду көргөндө өзүңөр кызыккан теманы окуйсуңар да. Ал эми эртең менен турганда, мектепке барганда, университетке барганда, жумушка барганда бир-эки кесипке секиресиңер. Ал секирип ойной бересиңер да. Вот 2 жол алыстап кеткенге чейин гана. Анан алыстап кеткенден кийин секириш өтө кыйын болуп калат. Арадан 1 жыл өтөт, 5 жыл өтөт. Силер Ташкент деген поездга түшүп аласыңар, орто жолго жетесиңер, 40ка чыгып калдыңар, 50ге чыгып калдыңар.
силердин кыялыңар Москваны көздөй кетип баратат. Ошондо силер айталы арадан 10 жыл өткөндөн кийин түшүнө турган болсоңор, кат мен деген көрсө мен швей эмес, көрсө мен юрист эмес, мен деген башка кесип тандамак, мен спортсмен болмок, мен балерин болмокмун деп чечим кабыл алдыңар дейли 10 жылдан кийин. Ошондо Ташкентке бараткан жолдон кайра Москвага бараткан жолго секириш үчүн канча убакыт кетет? Силер ороткон 10 жыл кетпейт. Силер деген могу секирип өтө албайсыңар да. Арасы өтө эле алыс болуп кетет. Силер 5 жыл университетте окуп диплом алып койдуңар. Убактыңарды короттуңар. Бардык бош убактыңарды силер ошол кесипти өздөштүрүүгө жумшадыңар. Күнүмдүк тажрыйбаңар ошого кетти. Эртең менен 8ден баштап 5ке чейин. Силер кайра Ташкенттен Москвага иштеп аткан жумушуңардан алган билимиңерден кыялыңарга кайтып келиш үчүн секирип өтө албайсыңар 1-2 жылда. Кайра 10 жыл артка кетесиңер, кайра бияка кеткенде 20 жыл. Мындайча айтканда силер 2 эсе көп убакыт коротосуңар ошол максатыңарга жетиш үчүн. Анан албетте ошону силер түшүнгөндөн кийин силер кабыл албасаңар дагы силерде жана жалкоолук өзүнөн өзү пайда болот. Жалкоолукту пайда кылбаш үчүн ошон өзүңөр максатыңарды эч качан сатпай жүрүшүңөр керек да. Түшүнүктүү эле түшүндүрүп бердим го дейм, Мен өзүм деле жакшы түшүндүм, азыр силерге айтып берип атам. Анан эми азыр түздөн түз биздин темабыз эмес, бирок ошол менен максат жөнүндө айтып калгандан кийин ошону силерге аягына чейин айтып берип коеюн. Мисалы силердин максатыңар бар дейли. Бирок бул дагы силердин күнүмдүк турмушуңарга өтө чоң жардам бериши мүмкүн. Силер бир нерсени кылып атканда бул кайра эле жана жалкоолукту кантип жеңем деген суроого жооп да. Любой бир жумушту кылып атканда бизде кыргыздарда эле эмес, көп элдерде көп адамдар 100% кылбайт да, жана максатынан тайып кеткенден кийинчи. Себеп дегенде жумушуң өзүңө жакпайт, алып аткан билимиң өзүңө жакпайт. Эртең менен жумушка келесиң, баардыгы скучный нерсе да. Анан ошол нерселер сени подавлять этип баштайт да, инсан катарычы. Бир жолу съемкада жүрүп, олимпийский чемпионду тарткан Казакстандын боксеру олимпиададан алтын медаль алган да. Ошол менен сүйлөшүп отурсам, алтын медаль алгандан кийин тренировка кылганды токтотуп коюптур. Анан мен сурадым: "Сен кайра бир жылдан бери тренировка кылып элек экенсиң. Сен кайра чемпион болуш үчүн канча убакыт кетет десем, мен кайра жана чемпион болгондогу формама келиш үчүн мага 4 жыл керек" деген. Элестетип эле, бул чемпион, алтын медаль алган олимпиададан. Ошондой киши үчүн 4 жыл керек экен. Ошондой эле ар бир кесипте да ошондой. Мисалы силер университетте 5 жыл окуп бүтүрүп алгандан кийин башка кесипке барып иштеп алсаңар, силер жанагы ар бир адамда функциональный память деп коет. Мышечная память дегенде бар да. Ошолордун баары токтоп калат, уктап калат. Кайра ойготуш кыйын да. Хирургдардан деле сурасаңар, 10 жыл, 20 жыл операция кылып жүргөн хирург 2-3 жыл операция кылбай калса кайра кайтып келиш кыйын да. Анан биз ошонун баарын билип туруп, эмнегедир башка кесипке келгенде ошону көңүлгө албайбыз да. Юристтердики деле негизи ошондой. Юрист болобу, мугалим болобу, спортсмен, айдоочу бүт баарын жанагы булчуңдар мокойт да. Айдоочу дагы машинени 3 жыл, 4 жыл айдабай калса, көздүн курчтугу кете баштайт. Ошонун баарын тренировкалап, формада кармап туруш керек да. Бул максатка жетүү боюнча силер мына турмуштагы кыялыңарга жетүү жолунда ар бир нерсени 100% кыла билүү өтө маанилүү да. Силер өзүңөрдүн эмоцияларыңарды так даана тааный билип атасыңарбы, же чала булабы, же болбосо бирөөгө таарынганда эмне үчүн таарынып атасыңар, сүйгөндө дагы 100% сүйүп атасыңарбы, же чала була сүйүп атасыңарбы. Ар бир жумушту силер 150%ке жасап коюп турсаңар, 4 жылда любой ийгиликке жетишесиңер да. 100% менен 98%nin эмне айырмасы бар, мага ким айта алат? Жазсаңар болот. Баарыңар ойлонуп калдыңарбы? Силерге азыр мен түшүндүрүп берейин. Жөнөкөй мисал менен. Силер мектепке барганда чала улап окуйсуңар, университетке барганда чала улап окуйсуңар. Жумушка келгенде дагы көп жана өзүнүн жумушун сүйбөгөн, максатын жоготкон кишилер чала ула иштеп боло берет деп эптеп саат 8-де же 9-да жумушка келет, саат 5-те үйүнө кетет. Молодцы, 98% жетиштүү эмес, 100% жетиштүү. Мисалы эгерде стаканга суу куйсаңар, айырмасын билесиңер, 90% менен 100%. Вроде эки эле тамчы суу айырмасы, 2 гана процент. Анан бирок эгерде ошол мынау аскада элестетип көрсөңөр, мынау экөөнүчү.
ортосу айталы 3 метр. Силер мына жерде турасыңар. Ушуну секирип өттүңөр да. Турмушта 100% менен 98%-тин айырмасы 2 гана процент болгону менен, бул жанагы математикадай, шахматтагыдай улам 2% кошулуп отуруп, 1 жылда, же болбосо силер университетте окуган 5 жылда айырма өтө чоң болуп кетет да. Жанагы олимпийский чемпиондордун бардыгы күнүгө тренировкада 100% иштеп жүргөн балдар. Мына бул асканы 3 метрди 100%ке секирип өткөн менен 98% секирип өткөн, асканын бийиктиги 10 же 20 метр болсо, бул өлүмгө тете болуп калат. Муну баарыңар түшүнүп атасыңар да, 100% менен 98%-тин айырмасы кээде өлүм менен өмүрдүн айырмасындай. Силер ошондуктан элестетсеңер, бүгүн 2020-жыл, муну болсо 2040-жыл. 20 жылда силер 100% күчүңөрдү жумшайсыңарбы кесибиңерге? 100% бактылуу болом деп ошого жумшайсыңарбы, жумшабайсыңарбы? Ушундай болуп калат да. Бүгүнкү күндө, силер бүгүн азыр мына семинарды угуп аткан кыз жигиттер, байке эжекелер, турмуштан, билимден 100% нерсени алып калайын деп, өзүңөрдү даярдайын деп, ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп атасыңар да. Ушинтип эле турмушта дагы ар бир мүмкүнчүлүктү колдоно билгиле, жалкоолуктан качкыла. Бул мындай эң бир пайдасы жок эмоциялардын бири. А жалкоолукту жеңиштин жөнөкөй жолун айтып бердим. Максатыңар болуш керек да. Максатыңардан эч качан тайбагыла. Бул жалкоолук эле эмес, бул бүт негативдик эмоциялардын баардыгына ошол силердин мотивацияңар өтө чоң мындай жардам берет. Түшүндүңөрбү? Плюс басып коюп тургула. Мен бир жолу скульптор менен сүйлөштүм, ушул темада сүйлөшүп отурсак, ошол скульптор айтты, Айбек дейт, биздин өзүбүздүн кесибибизде ийгиликке жетиш үчүн күнүгө 4 гана саат жетиштүү экен деген да. 4 гана саат, бирок 100% иштесең. Элестеткиле, күнүгө 4 гана саат 100% алаксыз эмес, эч нерсеге алаксыз эмес. Силер айткандай жалкоолук менен эмес, ачууга алдырып эмес, ишиңерди сүйүп, ошол 100% убактыңарды коросоңор, 4 гана жылда аябагандай чоң ийгиликке жетесиңер. Убагында мисалы Майк Тайсон 1 жылга жетпей чемпион болгон да, дүйнө чемпиону болгон. Түшүндүңөрбү? Суроолоруңар болсо ылдый жакка жаза бергиле, мен улам четинен жооп бере берем. Ана мынау эмоцияга алдырган киши кандай болот? Бул силер мындай коркуп баштайсыңар, элдер менен мамиле курганды билбей каласыңар, анан эмоцияга алдырып, жана силерди башка кишилер көбүрөөк башкарып баштайт да. Силердин сырыңарды билип алган киши, мынау саясатта бул нерсе өтө көп байкалат да. Бир кишинин сырын билип алса, оппонент ошол точкаңарды акырын басып коет да. Точкаңарды базап тургандай суроо берип коет, силер өзүңөрдөн чыгып, жана кыйкырып ийесиңер, же болбосо каяш айтып ийесиңер. А кээ бир жерлерде бул өтө опурталдуу болуп калат. Анан мынау силерге максат жөнүндө айтып берген нерсе, бул дүкөндө гана эмес, кесипте гана эмес, күнүмдүк турмушта дагы, үй бүлө курууда дагы өтө чоң таасир берет. Мисалга айталы, силер бир кыз менен же жигит менен тааныштыңар. Анан мынау адамдар менен мамиле курууда аң сезимдин мүмкүнчүлүктөрү бир нече мүмкүнчүлүктөрү бар да, биз күнүмдүк турмушта. Бири бул адамга жараша, маанайына, характерине жараша лидерлик сапаттары күчтүү болот, же болбосо мынау мамиле куруу, досторду топтоо жагына күчтүү болот. Дагы биринчиси болсо бул жана антикризистик менеджерлер деп коет, мындай андай болуп иштебесиңер да, конфликттерди чече билген адамдар болот. Анан кээ бир адамдарда социалдык анализ өтө күчтүү болот да. Ушул мен айткан төртөөнүн бирөөсү силерде сөзсүз түрдө бар да. Ошолорду силер мындай өөрчүтүп, байкайсыңар, кээ бир кишилер лидер болбосо дагы, бирок мушташып аткан балдарды, талаш тартыш болгон жерлерде мындай антикризистик менеджер катары конфликттерди чечкенге чыгып болот да. А кээ бирлерде болсо лидерлик жагы дагы жок, андай конфликттерди чечкенди билбесе да, бирок адамдар менен укмуш мамиле кылганды билет да. Бул дагы мындай ошол өзүнүн башкалардын эмоцияларын, башкалардын адамдарды туура тааный билип, туура мамиле кылып, туура сөз тапканды билген балдар.
Менде суроо бар, эгер кесибин тандап бүткөн болсо, бирок толугу менен ошол кесиптин ээси эмес десесе, бул учурда эмне кылыш керек? Уже университетте окуп баштады. Жана мен айткандай, негизи боюндан байланган иттей болуп, мындай сүйбөгөн кесибиңди окуу бул өтө туура эмес да. Менин кошунам бар, баласын юрист болосун деп окуткан, анан апасы болсо сен экономист болосуң деп окуткан да, анан экөө тең айта берип, баласы мектепте окуп жүргөндөн баштап тажап, биринчи юрист болуп окуп, дипломун алып келип атасына тапшырды. Мен юрист болдум деп. Анан кайра барып экономистке окуду, магистратураны бүтүрдү. Анан кайра барып аны да тапшырды да. Эми мен каалаганымды кылам деп өзү таэквондо боюнча тренер болуп кетти. Болгондо да мындай бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү чоң тренерлердин бири, Америкага да барып сабак алып келген, көп өлкөлөргө барып, мисалы могул коронавирус маалында чет өлкөдө болуп калды. Анан чет өлкөдө жүргөндө дагы ачка калбай ошол жерден тескерисинче жумуштап, такси айдаган жок, юрист болгон жок, экономист болгон жок, таэквондодон гана тренер болуп өзү жакшынакай эле жашап, 4 айдай жашап, анан кайра Кыргызстанга келди. Бул жерде жана ачкадан калам деген өтө туура эмес. Мен Казакстанда иштеп жүргөндө бир жолу угуп калдым. Казакстанда бир саат ремонттогон аябай чоң уста бар экен. Ар бир саатты берет экен, любой саатты алып барсаң оңдоп берет экен да. Анан бир күнү бир аябай кымбат саат алып келишиптир. Көрсө Назарбаевдин сааты экен. Элестетсеңер, мындай андай кишилерге да ошондой укмуш кыйын специалисттер баардык жерде керек да. Силер өтүкчү болсоңор дагы, саат оңдосоңор дагы, мындай өзүңөрдүн кесибиңерди сүйүп иштесеңер, эч качан ачка калбайсыңар да. Анан мындай келечектен коркуп, жана коркуу сезимине алдырып, биринчи кезекте ата эненин болгон жана өзүнүн баласына болгон сүйүү сезими да, булар ар бир адам биринчи сабакта өткөндөгүдөй, биринчи өзүнүн жаны үчүн коркот, экинчиден ошол жанагы табиатта бар жана репродукциялык милдетти аткарам деп, мен тукумум улансын деп ошондон коркот да. Силер ата энеңер силерге кеңеш берип атканда, ошол балам эптеп жанын багып кетсин, бутуна туруп кетсин деген жакшы ниет менен айтат негизичи кеңешти. Жаман ниет менен ата эне эч качан баласына кеңеш бербейт. Бирок бул ошо силердин келечегиңерден корккондон ошондой кеңештерди берет да. Демек, ата энеңер силердин максатыңарды жакшы билбейт. Ата энеңер силерге ишениш үчүн силердин өзүңөрдүн ишеничиңер күчтүү болуш керек, өзүңөрдүн максатыңар күчтүү болуш керек. Максат ушундай күчтүү болуш керек, силер паровозтой болуп эле ар бир алдыңардан чыккан любой тоскоолдукту талкалап өтөм деген ишенич пайда болуш керек. Түшүндүңөрбү? Могул суроого уже жооп берип койдум окшойт. Биз максат коюп, СММ же ушундай адис болом деп шаарда иштеп максатка жетүү үчүн ата энебизди кантип ынандырсак болот? Ата энеңер силерге ишенет, кайсы маалда ишенет? Силер өзүңөргө ишенсеңер. Силер өзүңөрдө жанагындай 98% ишеним эмес, 100% ишеним болуш керек. Силерде 100% ишеним болгондо, ошол маалда Кыргызстанда баардык окуучулар, мектепте окуп аткандар, кээ бири 50% окуйт мектепте, кээ бири 60%, кээ бири 70% өзү сүйгөн кесибин 70-80% өздөштүрөт. А силер күнүгө 100% өздөштүрүп турсаңар, силердин албетте ийгиликтүү профессионал чыгат да, өзүнүн жумушун мыкты билген. Бир күн окуйсуңар, 2 күн окуйсуңар, 10 жылдын ичинде силер укмуш алдыга кетип каласыңар. Жоон ортодагы эмес, силер 3 адам жазган нерсени жалгыз жазып кое аласыңар да. Түшүндүңөрбү? Мен бир айткан нерсеге кайра суроо берип атасыңар, чала түшүнүп калат окшойсуңар. Толкундан эчтени сүйлөбөй койсок дейт. Биринчиден жана аффирмация деген прием бар. Бул өзүңөрдү мындай настрой кылышыңар керек да, бир сүйлөрдүн алдында, реч түрдөрдүн алдында, презентациянын алдында өзүңөрдү ынандырып, өзүңөрдү даярдашыңар керек. Өзүңөргө эч качан мындай негативдүү сөздөрдү колдонбой, жалаң гана жакшы маанайга даярдашыңар керек да. Анан бул дагы кайра эле коркуу сезимине баш ийет. Себеп дегенде адам сүйлөп атканда мен уят болуп калбайын деп, жана өзүн өзү сактоо, өткөндө сүйлөшпөдүк беле, адам толкундаганда корккондон мушташканга даяр, же болбосо качып кеткенге даяр дейт. Ошондо кан ылдый түшүп кетет, бутка түшүп кетет, ошондуктан бут калтырап калат, ошондуктан толкундан колуңар тердей баштайт, же болбосо мушташканга даярданып, мындай түшүнүксүз силер башкара албаган эмоциялар пайда болуп баштайт. Ошондо силер мындай дагы бир прием бар, эмнеси болсо ошо болсун дегенчи.
Мисалы, алдыңардан бирөө чыкканда качалбай эле турган болсоң баары мушташасыңар да. Эмнеси ошо болсун деп мушташасың. Ошондой эле речь сүйлөөрдүн алдында да эмнеси ошо болсун деп туруп, мындай эч коркпош керек. А бирок муну мындай системдүү түрдө жеңиш үчүн эң жакшы жолу тажрыйба топтоо. Жакындап, жана айтпадымбы, ошол эле да кайталоо туура келет. Жакындап кайра алыстап, бүгүн сүйлөгүлө, эртең сүйлөгүлө, бүрсүгүнү сүйлөгүлө. Мындай тажрыйбасы бар адам, тажрыйба кээ бир учурда билимден дагы жогору турат, окуган китептен дагы жогору турат. Мен деле мисалы өзүмдүн кесибимде көп нерсе мен тажрыйбадан үйрөндүм да. Мектептен, университеттен мындай окуп жүргөндө көп нерсени жакшы түшүнө бербейсиң, анан ошол теорияны практика жүзүндө съемочный площадкага келгенде бир тартасың, жаңыласың, эки тартасың, жаңыласың, үч тартасың, жаңыласың. Анан ошондой маалда максаты тайкы балдар же болбосо ишине көп ишенбеген балдар бир эки мындай ийгиликсиз нерсе жараткандан кийин, неудача болгондон кийин таштап база берет да. Силердин ишенмеңер күчтүү болсо, 100% өзүңөргө ишенсеңер эч качан таштабайсыңар. Мен ушул гана кеңешти бере алам. Анан силер мектепте окуп атканда жанагы эмоцияларды кантип жеңип алып, кайра кайтып келе турган болсок, айтканмын жанагы мектептен алган билимиңер 20 гана пайызы силердин келечектеги ийгилигиңерге таасир этет да. Силер мектепте билим алып атканда алдыңарга өзүңөргө суроо бергиле. Силер максатыңар эмне? Силер ошол сабактан 5 алышпы же турмуштан ошо ийгиликке жетишпи? Көп учурда силер коркуу сезимине алдырганда ошол силердин максатыңардан чет жака жетелеп кетет. Түшүндүңөрбү? Кээ бир эмоциялар, мисалы айрыкча ачуу келгенде, бул адамды, кээ бир эмоциялар адамды шалдыратса, кээ бир эмоциялар тескерисинче бизге күч берет да, кубат берет. Айталы, ачууланганда адам барып жатып албайт, ошол маалда силер өзүңөрдүн энергияңарды туура жолго бургула. Мисалга айталы, негизи эле ошо эмоция деген сөздүн түпкүрүндө ошол кыймыл деген сөз жатат да. Эмоция болгондо адам эч качан эмоция адамды башкарып, ошо бир кыймылга алып келет да. Айталы, ошол эле биздин Дүйшөнкул Шопоков, Чокомай Төлөбердиев аталарыбыз, булар өзүнүн эмоциясын туура пайдаланып, жана коркуп, окопто жатып алган эмес да, туура жолго буруп, мындай адам адамдын күчүнө күч кошулат. Ошону туура пайдалана билгилесиздер дагы. Ачуу калтырганда бул кичинекей балдарда бөтөнчө роль ойнойт. Бизде мындай эмоционалдык дискомфорт пайда болот. Сарсанаа болобу, ызырынабызбы, ачуубуз келеби, жинибиз келеби, мээде эмоционалдык дискомфорт пайда болот. Эмоционалдык дискомфорт пайда болгондо мээ жакшы иштебейт. Ошондуктан мисалы кичинекей балдар үй бүлөдө, мисалы айталы, атасы менен апасы көп учурда уруша берсе, же болбосо атасы арак ичип келсе, жана кичинекей балага күндөн күнгө дискомфорт боло берет. Бүгүн дискомфорт, мындай эмоционалдык жактан турмушу контролдон чыга баштайт да. Өзү эмне үчүн жини келип атканын, кимге жини келип атканын баары атасына айта албайт да. Анан мындай психологдор да бир нерсени байкашкан, бала кичинекей кезинен ата энеси көп урушса, үй бүлөдө скандал көп болсо, атасы мисалы арак иче берсе, арак эч болсо, кичинекей бала ошону көргүсү келбейт да. Бул Норбековдун да китебинде бар, бул далилденген нерсе. Ошону көргүсү келбей, баягы бала үйүнүн комнатасына барып жатып алат, же болбосо эшикке качып кетет, же болбосо достору менен кетет. Анан бир күн, эки күн, бир жыл, эки жыл бала жанагы мээсине сигнал бере берет да. Мен муну көргүм келген жок, үй бүлөм башкача болсо экен, атам ичпесе экен дей берип, өзүнө приказ бере берип, кээ бир учурларда кичинекей бала зрениясы дагы, көзү дагы бузула берген учурлар болот да. Анан -1 болот, -2 болот, айла жок, анан очки тагынып калган да учурлар көп болот. Муну мен айткан жокмун, бул далилденген нерсе. Жакшы нерсени айтып берейин деп атам мен азыр. Сократтын "Познай самого себя" деген сөзүн уктуңарбы эле? Кайра эле ошол окшош суроолор келип атат. Мисалы, кичинекей бала ыйлап жатканда, же болбосо иниңер ыйлап атканда, көп учурда ыйлаба деп урушабыз, же болбосо эки бала оюнчук талаша кетип, мушташа кетет. Мушташпай эмне уруп атасың, оюнчугун берип койбойсуң деп урушабыз. Ошол учурда биз жана баланын эмоциясын оңдобой, бала урушпай калганы менен же болбосо ыйлабай калганы менен баланын ызасы тарабайт, ошол ичинде кала берет да. Биз жана мындай баса беребиз, анан ошол баланын көкүрөгүндө кала берет. Бала
эмоциясын башкарганда эмес, бул бала эмоциясын жашырганды үйрөнө баштайт да. Анан үй бүлөдө дагы чоң ойгондо дагы мисалы күйөөсү жумушунан настроение болуп келсе, ою башка жакта да настроениясы эртең менен эле бузулганда, үйүнө келсе аялы бир нерсени айтат, сөздөн сөз чыгып отуруп жана чоң нерсеге өтүп кетет. Анан ошондо мындай чоң конфликт чыга баштайт да. Жөнөкөй эле же болбосо мисалы байпак жыртылып калды дейли. Байпагыңды жаап койбойсуң деп жөнөкөй сөздөн чыгып отуруп, өзүң тигиндейсиң, өзүң мындайсың, сенин кайын журтуң тигиндей деп чоң нерсеге өтүп кетебиз да. Мындай ушул эмоция жаңы пайда болуп келатканда, досторуңар менен же болбосо бөтөнчө могул үй бүлөлүү кишилер, аялыңар бар болсо, күйөөңөр бар болсо, мындай сөз бир эреже келтирип алган жакшы да. Бул конфликтологияда дагы бар. Силерди көкүрөгүңөрдө, мээңерде негативди эмне жаратса, ошону биринчи таап алгыла. Айтпадыңызбы, өзүңөр атап алгыла деп, атагандан кийин ошол проблеманы тапкыла. Бизде эбептен себеп деген сөз бар кыргыздарда, психологияда бул следственно-причинные связи дейт. Ошол силерди жиндендирген, ачууңарды келтирген нерсе эмне болсо, ошону таап алсаңар, анан талкуулай баштаганда аял менен күйөөсү ошол темадан чыкпаса да, мисалы жуулбаган идиш болсо, конфликт пайда кылган, ошол идиштин тегерегинде гана урушуш керек да. Эч качан ошол темадан чыгып кетпеш керек. Бизде болсо кыргыздарда бөтөнчө, көчөдө деле жөөлөшө кетсең, эмне курутойсуңбу? Сен курутойсуңбу? Сен кимсиң деп баштайсың да. Адамдын ким экендигине жөөлөп кеткендин эмне тиешеси бар? Же болбосо аялдын жакшы жамандыгына жуулбаган байпактын же тешилип калган байпактын же болбосо оталбай аткан машиненин эмне тиешеси бар? Ошол конфликтти жараткан проблеманын тегерегинде гана сүйлөшкөндү үйрөнгүлө. Бизде Кыргызстанда да ушундай бир жаман үлгү болуп калды. Дискуссияларда, интернетте бир кичинекей тема болсо, андан ары ошол теманы өрчүтүп кетет да, личностторго өтүп башташат. Анан жана немелер тигил деген исламист, тигил деген реакциячыл да, тигил деген теңирчи да деп башташат. Тиги болсо ал деген американист, ал тиги же башка гей деп башташат да. Хотя проблема, конфликт талкуулап баштаганда жөнөкөй гана бир темадан башталганда, ошону биз үйрөнүп алсак, муну биз негизи мектептерде дагы, университеттерде дагы сабак катары киргизиш керек да. Ошонучу конфликттин темасы чыктыбы, сен өзүң биринчи ыза болгонду түшүндүңбү, сени эмне ыза кылды? Түшүнгөндөн кийин жана ыза келтирген нерсенин атын атап, ошону талкуула да. Бул коркуу сезимин да жеңгенге аракет кылат, ачууну да, ызалыкты да жеңгенге чоң жардам берет. Түшүндүңөрбү? Плюс эле басып койгула. Так, кайталап коесузбу? Кайсы жерин кайталап коеюн? Мен байкабай калдым. Максат жөнүндө кайталап коеюнбу? Бул өзүңдү тааный бил деген, бул негизи эле будь самим собой деген да рекламалар чыгып жүрдү, спрайттын рекламасы беле. Мындай окуя айтып берейин. Бир самурай илгерки заманда акылманга келиптир. Бир самурай акылманга келип, анан сурайт: "Тозок деген эмне?" деп. Анан тигил акылман жооп берген экен: "Мага мындай суроо бергенде сен кимсиң? Мен сендей жүдөгөн, акылы жок адам менен сүйлөшпөйм" деген экен да. Тиги самурай жини келип, ошол замат кылычын алып чыгып: "Сен ким менен сүйлөшүп атканыңды билесиңби?" дегенде, акылман айткан экен: "Мына тозок деген ушул" деп. Анан ошондо самурай таң калып, кылычын кайра салат: "Мен түшүндүм. Рахмат сенин кеңешиңе" деген экен. Дегенде ошондой мынабу бейиш деген экен. То есть жаман нерсе дагы, жакшы нерсе дагы адамдын өзүндө болот да. Познай самого себя деп атпаймынбы? Сен адам жини келип турганын тозокко теңеп, ошол акылман кишичи, бул өткөндө айткандай эле бир жаман ой улам артынан жаман ой ээрчитет да. Анан могу ачуулук алдырбаш үчүн өткөндө да азыр да сурап атасыңарбы? Коркуу сезимин жеңүүнүн эң бири бул өзүңдүн эмоцияңды тааныгандан кийин, мен азыр жиним келип турат, мен азыр ачуулуумун
деп туруп анан өзүңө пауза бер да. Германияда армияда бир эреже бар. Сен арыз жазаардан мурун 2 күн убакыт берилет. Мисалы бүгүн конфликт болду да, бүгүн жазам деп атасың. Ошол арыз жаза турган болсоң, же болбосо даттанып бара турган болсоң, 2 күндөн кийин гана кабыл алышат да. Жөнөтүшет, сен бар, ойлонуп кел деп. 2 күндөн кийин анан баягы ойлонуп, мен эмне кылдым деп, анан 2 күндөн кийин мүмкүн арыз жазбай калат. Бул жана өзүнүн ачуусун жеңет да. Же болбосо бир коркуу сезими пайда болсо, ошо коркуу сезимин жеңет. Силер да бул приемду колдонсоңор болот. Өткөндө силер тапшырма жазадыңар. Силер бир катуу кайгырып турсаңар, же болбосо бир ачууңар келип турса, ыза болуп турсаңар, жөнөкөй кагаз алып туруп ошого жазып калам. Мен азыр ыза болуп турам, мен азыр жиним келип турат. Мен кимге жиним келип турат? Кааласаңар бир эле сүйлөм менен жазып кала, кааласаңар бир барак кылып жазып кала. Анан ошону коюп койгула. 2 күндөн кийин силер да ошо немистердей болуп, ошо баракты кайра алып чыккыла, анан окугула. Кээ бир учурда силер ыза болуп аткан нерсе 2 күндөн кийин күлкүлүү болуп калат да. Байкайсыңарбы, биз турмушта дагы кээ бир учурда жана коркунучтуу нерселерди, биз аябай кейип жүргөн нерселерди 2 жыл, 3 жылдан кийин күлүп отуруп эстейбиз да. Ошо болбогон нерсе үчүн мен көрсө үйүмөн кетип калыптырмын. Болбогон нерсе үчүн мен качып кетиптирмин. Болбогон нерсе үчүн мушташыптырмын депчи. Ошол мен эмне мынча кыйналдым деп. Бул жанагы убакыт жегет деген нерсе да. Бул эреже иштейт. Эч болбосо силер бир ачуулуу сөздү айтаарда ичиңерден 3кө чейин санагыла, 4 жолу терең дем алгыла депчи кадимкидей. Өзүңөр байкайсыңар, жанагы жиниңер келип аткан нерсе, ачуулуу нерсе, ызаңар кадимкидей жок болуп кетет. Анан негизи эле адам силер деле өзүңөр байкасаңар керек, эмоцияга көңүл бурбаганыбыз менен бул Кыргызстан үчүн жаңы илим болуп атпайбы? Көп учурда убактыбыздын 50%, эле 70-80% биз өзүбүздүн маанайыбыз менен күрөшүүгө жумшайбыз. Өзүбүздүн маанайыбызды жакшыртканга жумшайбыз. Кече күнү баарыңар телевизор көрдүңөр, же болбосо кино көрдүңөр, YouTube'да отурасыңар, WhatsApp'та отурасыңар, Instagram'да отурасыңар. Силер жөн отурган жоксуңар, силер маанайыңарды көтөрөйүн деп отурасыңар да. Маанайды көтөрүүнүн, стресстен чыгуунун дагы бир эң жакшы жолдорунун бири бул кино көрүү, же болбосо китеп окуу да. Силер дагы бир ой базып атса, бир негативдүү ойлорго берилип атсаңар, мындай оюңарды башка жака бурганга аракет кыла да. Бул дагы психологиялык приемдордун бири. Теманы өзгөртүш керек, же болбосо айлана чөйрөнү өзгөртүш керек да. Мисалга айталы, досуңар менен ушул жерде же коллегаңар менен уруша кетсеңер, ызылдаша кетсеңер, стоп деп туруп эле эшикти ачып эшикке чыгып кеткиле. 2-3 мүнөттөн кийин кадимкидей эс алып, жанагы орун которуштурганда мени да эс алат да, мени башка жака буруш керек ошол маалдачы. Силерди бир ой базып атса, сана базып атса, ал силерди кое бербейт. Силер жана өткөндө мисал келтирбедимби, түнкү саат 2ге чейин балаңар досуна ойнойм деп кетип 5 саатта силер жанагы санаага баздырып атып, өзүңөр кайра курчута бересиңер жана башында пайда болгон ошондо токтотуш керек. Анан бизде адамзат ушундай жаралган, негизи биз эмоция качан пайда болоорун биз контролдой албайбыз да. Бир нерсени чочуп кетсек, сразу пайда болот. Бир сулуу кызды көрүп калсаң, көкүрөктө жана сүйүү сезимдери пайда болот. Бирөө сен жана жини келип жүргөн кишини көрүп калсаң, сразу ошол пайда болот. Анан адамдын мээси ушундай иштейт. Бир нерсе сени илгери капа калса, ошол нерсени көрбөсөң дагы, бирок ошондо катышкан майда чүйдө детальдер пайда болсо, сен мээң ошону эстеп кетет да, настроение сразу бузулат, же болбосо ошол жака бурулуп кетет да. Анан бирок адамдар биз эмоциябыз пайда болгонун контролдой албаганыбыз менен эмоциябыздын узактыгын контролдой алабыз. Сен бир күн кечке жиниң келип жүрөбү, же болбосо 1 мүнөттө жиниң тарап кетеби, бул уже силердин колуңарда. Муну башкарса болот. Жаңы эле мен силерге кичинекей приемдорду айтып бердим. Мындан көп дагы приемдор бар. Анан буюрса мен акыркы сабакта силерге бир китептердин списогун берем. Ошолорду окусаңар, ал жерлерде көп толук информация бар. Азыр биз кичинеден жыйынтыктай баштайлы. Эми азыр сурооңорду бере берсеңер болот. Анан дагы мындай да прием бар. Мисалы, көчөдө кетип баратасыңар, алдыңарда машина дейли. Бизде
жол эрежелери, машинени айдоо маданиятолугондуктан, жок болгондуктан көп конфликттер пайда болот. Алдыңардан бирөө тороп подрезать этип чыкты дейли. Силер ошол маалда жанагы балаңар түндө кеткенде оюңарды улам көбөйткөндүн ордуна негативдүү ой пайда болду. Акмак, сволочь, эмне алдыган чыгасың, айдаганды билбейсиң, праваңды сатып алдың беле дегендин ордуна силер ошол кишини актаганга аракет кылсаңар, силерди бирөө досуңар деле таарынтып алса, же болбосо мисалы кээ бирлер чалам деп сүйлөшсө, анан чалыша саат 2-де чалыша баса, саат 3-төрдө жолугалы десе, 3-тө чалбай коет, телефон чалсаң албай коет, саат 3 болду, 4 болду, 5 болду, анан жана бир эле жөнөкөй эле ой, эмнеге чалбай койду деген ой улам көбөйүп отуруп, кечинде ушундай жини келип калат да, алдыңан чыкса ошол киши, каякта жүрөсүң, телефонду алып нана деп башталып кетет да. Силер ошол ойго берилип кеткендин ордуна ошол адамды актаганга аракет кылсаңар, тааныш болсо да, бейтааныш болсо дагы актаганга аракет кылып койсоңор, силерди жаман ой баспайт да. Өзүңөр жөн обу жок мындай 2 саат, 3 саат нерв болбойсуңар. Бул баардык жерге тиешелүү. Бирөө жөөлөп кетсе деле ошол кишини актаганга аракет кылгыла. Мен байкабай калдым эме деп, же болбосо шашып баратыптыр деп. Алдыңардан бирөө машина менен чыга калса, мүмкүн ал жерде боюнда бар аял отургандыр, мүмкүн больницага шашып баратат, мүмкүн байкабай калды чындап эле, мүмкүн алдынан башка бир машина чыга калган, айла жок, сенин полосаңа качты. Бул силердин бир топ нервиңерди сактап калат, анан өзүңөр дагы мындай турмушка негативдүү эмес, позитив менен караганга, позитив менен мамиле кылганга үйрөнө баштайсыңар. Мүмкүн болсо мотивационный фильмдерден айтып койсоңуз. Мотивационный фильмдерден мен билгенден эң күчтүүлөрдүн бири бул жана «В погоне за счастьем» деген кино. Мен жана максат жөнүндө айтып бербедимби? Ошол Уилл Смит ойногон кино. Муну көбүңөр эле көрсөңүздөр керек. Жаштар көрө элек болсоңуздар, ошол кинону көрсөңүздөр. Бул максатынан тайбай, максатын аягына чейин аткарып, максатына жеткен адам жөнүндө кино да. Бул ошо мен айткан жана 100% болгон убакытын, өмүрүн өзүнүн максатына арнаган киши жөнүндөгү тасма. Дагы эстегенде өзүнчө жазып коеюн. В погоне за счастьем. Уилл Смит ойнойт. Мотивационный кинолордун эң күчтүүлөрүнүн бири. Дагы суроолоруңар барбы? Үйдө жактагы суроолорго чыга аламбы, чыга албаймбы? Анда сабак аяктап баратат. Мурдагы күнкү тапшырманы силер негизи бүгүн дагы, эртең дагы бүрсүгүндө кылсаңар өзүңөргө жакшы да. Бул силер эмоцияңарды тааныганды үйрөнөсүңөр, билесиңер. Айылдарда, мектептерде психолог жок. Мен бала кезде окуп жүргөндө бизде мектепте психолог бар эле, ошо психолог дайыма биз менен жолугуп сүйлөшүп турчу. Азыркы учурда тилекке каршы мектеп эмес, университеттерде дагы психологдор жок. Ошондуктан өзүңөрдүн эмоцияңарды өзүңөр таанып билип, башкара билгениңер жакшы да. Бул немеге бал катары кетпейт, бул өзүңөр үчүн тренировка. Колдон келсе бүгүн дагы, эртең дагы, бүрсүгүн дагы жазгыла, мурдагы күнү эмоцияңарды жазгандай. Анан салыштыргыла. Мисалы сабак понедельник күнү башталды да, анан бүгүн среда күн, анан пятница. Кече күнү кылбай калдыңар, ошондо силерде понедельник, среда, четверг, пятница 4 күндүн эмоциялар силерде жазылып калат. Анан өзүңөр байкап көрөсүңөр да, силер күнүгө эмоционалдык абалыңар кандай экен. Силер көбүнчө кайгырып жүрөсүңөрбү, же көбүнчө бактылуусуңарбы, көбүнчө кубанып жүрөсүңөрбү, же кээ бир учурда силер мындай ызага алдырасыңарбы? Анан эгерде силер мисалы эртең менен кубанып, 1 сааттан кийин кайгырып, 1 сааттан кийин сарсанаа калтырып, анан кайра бактылуу болсоңор, бул мындай нормальный көрүнүш да. Айтпадык беле, адам бир орточо немеде турбайт негизичи. Мындай силер эртең менен турганда жакшы маанайда да ойгонушуңар мүмкүн, бүгүн, эртең жаман маанайда ойгонушуңар мүмкүн. Ага өтө көп нерсе, өтө көп факторлор таасир этет да. Анан бирок бир күн кечке, эртең менен баштап кечке чейин маанайыңар, эмоционалдык абалыңар да өзгөрүп турат. Бир чөмөсүңөр, бир көтөрүлөсүңөр. Кээде жигит жүрөт, кээде жигит төмөнөт дегендей. Кыялда, эмоциядагы, акыбалдагы, настроениядагы ошондой. Анан бирок силер байкап көргүлө. Бир күн кечке жазгыла. Бир күн да эмес. Айткан бүгүн, эртең, бүрсүгүнө жазгыла. Анан понедельникте кошкондо силерде 4 күндүн жыйынтыгы болот.
4 күндө силер эртең мененки саат 11:30-дан 4:30-га чейин сиз жазган болосуңар. Анан салыштырып көргүлө. Эсептесеңер, негативдүү эмоциялар менен позитивдүү эмоциялар бирдейби же позитивдүү эмоциялар силерди басып атабы же негативдүү эмоциялар. Эгерде позитивдүү эмоцияларыңар бир күн кечке болгондо 4 күндүкүн кошкондо көбүрөөк болсо, анда баары жакшы. А эгерде негативдүү эмоциялар мындай басымдуулук кылып аткан болсо, анда кичине иштегиле да өзүңөр мененчи. Ошо негативдүү эмоцияларды бүгүнкү айткан кеңештерди колдоп азайтканга аракет кылгыла, өзүңөр үстүңөрдө иштегиле. Бул жок дегенде экөө тең болуш керек да бир күндө. Негативдүү эмоция менен позитивдүү эмоциялар. Аны экөө мындай болуш керек да. Мындай эмес, мындай болот. Бир негатив, бир позитив, бир негатив, бир позитив болуп, алмаш кете берет. А бирөөсү көп болуп кетсе, негативиңер көп болуп кетсе, ал бушту айланат, позитивиңер мындай болуп калат, бир чыпалактай болуп калат. Анан негативдүү эмоция силердин турмушуңарга таасир берип, силерди баса баштайт. Силер жана максатыңардан тая баштайсыңар. Силер артист болом же болбосо дүйнө жүзүндөгү эң мыкты юрист болом деген максатыңардан тая баштайсыңар. Анан инсан катары 40 жашка, 50-ге, 60-ка чыкканда мындай несостоявшийся болуп каласыңар да. Ошондуктан ушул семинарлар бүткөнчө бир сыйра өзүңөрдү анализдегиле, бир чечимге келсеңер өзүңөргө жакшы. Анан пятница күнү, бүрсү күнү кечки сабакта ойлоруңарды айтып берсеңер болот. Өзүңөрдүн бир эмоцияңарды өзүңөр анализдеп көргүлө. Сүйлөштүкпү? Плюсту басып койгула, макул болгондор. Түшүнгөнүңөр лайк басып койгула. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Китептерди бүрсү күнү айтам, силер бүгүн эртең окуп жетишпейсиңер. Анан пока алаксыбай дагы тургула. Силердики бүгүн дагы, эртең дагы, бүгүн дагы менден башка, меники менен кошкондо бүгүн дагы 3 сабагыңар бар мындан башка. Эртең да сабагыңар бар. Бүрсү күнү мен силерге китептердин списогун берем. Макул, анда жакшы тургула. Силерге сабак өткөнүмө кубанычтамын.